ярмарки, освежающие зоны сухого фонтана. Жалабатта Кыргызстан менен Россиянын аймактарынын достук сейил багы салынат. Бүгүн курулушка Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук капсула салышты. Это еще одно. Бул кыргыз-орус аймактар аралык байланыштарынын прогрессивдүү өнүгүүсүнүн дагы бир ачык далили. Ал эми биздин мамлекеттердин ортосунда стратегиялык өнөктөштүк бар. Кыргызстан менен Россиянын аймактары өз ара пайдалуу экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү үчүн жогорку потенциалга ээ. По расширению. Кыргызстан Россиянын Борбор Азиядагы стратегиялык өнөктөшү жана союздашы. Орус-кыргыз кызматташындагы эл аралык жана аймактык маселелерге жакын мамилени камтыган көп пландуу мүнөзгө ээ. Мындай кадамдар евразиялык интеграциялык процесстерди өнүктүрүүгө жана элибиздин жашоо сапатын жакшыртууга багытталган. Улучшение качества жизни наших людей. Балдар ойночу жайлар болот, детский площадкалар болот. Ошону менен бирге эле эс алып, жүрүүчү тротуарлар, освещениялар, отургучтар болот. Аянты 7 гектарга жакын. Эмдиги жылы финансированиясы башталат. Эми күз келип калгандыгына байланыштуу эмдиги жылы жаз алды менен башталып, 1-2 жыл ичинде бүтүп калат. Бүгүн Жалабатта Кыргыз-Россия региондор аралык 10-чу конференциясы өтүп жатат. Ага Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Орус өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук баштаган жетекчилер, Орусиядан келген делегаттар жана Кыргызстандагы ишкерлер катышууда. Маарекелик конференциянын башында эки өлкөнүн президенттери видео кайрылуу жасашты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров конференциянын жыйынтыгы эки тараптуу мамиленин бардык багыттарынын өнүгүүсүнө чоң түрткү берерин айтса, Россия Федерациясынын лидери Владимир Путин Россия Кыргызстандын бардык пайдалуу иштерин колдой турганын белгиледи. Сегодня наша общая задача. Бүгүнкү күндө биздин жалпы милдетибиз өнөр жай өндүрүшүнө эң заманбап инновациялык технологияларды киргизүү. Аймактар аралык конференциянын платформасы Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясы жана өнүктүрүү фонду менен бирге соода экономикалык мамилелерди мындан арыда чыңдоого багытталган. Аймактар аралык кызматташтык Россия Федерациясынын субъекттеринин басымдуу көпчүлүгүн жана Кыргызстандын 7 облусун камтыганга канааттанбай коюуга болбойт. Ошол эле учурда Орусия тараптан Москва менен Санкт-Петербургда, Татарстан менен Башкырстанда, Оренбург жана Челябинск облустарында байкаларлык активдүүлүк байкалууда. Мындай иш-чараларда региондор Россия менен Кыргызстандын өкмөттөрүнүн жардамына жана колдоосуна таянат. Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Россия Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири экенин белгилеп, конференцияда өлкө аймагындагы гидроэнергия, кайра жаралуучу энергия булактары, балык чарбасы, медицина, геология жана башка тармактар боюнча келишимдерге эки тараптуу кол коюларына токтолуп кетти. Конференциянын жыйынтыгында 3,5 миллиард долларлык документ менен келишимдерге кол коюлат. Алардын ичинен Жалабаттагы ыйгар муктуу өкүлү АБ Энерго ЖЧКсы менен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу жана Жалабат облусунда 660 мегаваттык көмүр жылуулук энергия станциясын куруу боюнча келишимдерге кол коет. Анын баасы 2 миллиард 300 миллион долларды түзөт. Россия менен Кыргызстандын аймактарынын ортосунда өз ара кызматташуунун базасы өнүгүп жатат. Россиянын 20дан ашык аймагы Кыргызстандын облустары, облустук бийликтери менен соода экономикалык, илимий, техникалык жана маданий кызматташуу боюнча келишим түзүшкөн. Подписывается меморандум между администрацией города Красноярск Российской Федерации и администрацией города Джалалабад Кыргызской Республики об установлении побратимских связей. Ташкөмүр шаарына ТЭЦ курула турган болду. Бул ошол жердеги эң сапаты начар көмүрлөрдү жагып, электр энергияны иштеп чыга турган. Андан сырткары биз ошол Ташкөмүр шаарындагы көптөн бери иштебей турган Кристалл заводу боюнча дагы сүйлөшүп жакшы бир жетишкендиктерге жетиштик. Кудай буйрса 10 күндөн кийин
бул ишкерлер менен биз дагы келишет, биз сүйлөшөбүз, мунун аягына чыгабыз. Кыргыз-Россия аймак аралык 10-чу конференциясы 10-11 октябрда Жалалабадта өттү. Анда эки өлкөнүн өкүлдөрү соода, туризм жаатындагы долбоорлорду каржылоону талкуулаган. Андан сырткары бизнес-сессия көргөзмө пландалган. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион телеканалы.